Assalamu alaikum, hurmatly görermanlar. Biz Jalalabad kurortunda turabız. Men bul жерден bir Sankt Peterburg şаарынан gelgen Daniil деген врач жигитти массаж кылып жатам. Бүгүн 3-чү процедурама келдим. Бүгүн кылсам дагы 7. Бул 27-сине чейин бул жерде болот Daniil. Азыр saat 2'den 5 мүнөт өткөнгө чейин обедте болот экен. Мен ага чейин бир аз Daniilди күтүп туруп, анан saat 2'den кийин массаж кылабыз. Мына карагылачы, достор. Ушунчалык ажайып табигаттын сонун мезгил экен. Ушуну карап туруп силерге дагы бир көрсөтүп коеюн деп. Жалалабад курортуна келип эс алып кетиңиздер, аябай жакшы. Мактады Daniil. Мен мындан 1-2 жыл мурун тартып, кичине элдер тигиндей мындай деп айткандарын дагы чыгарып койдум эле. Азыр жакшы болуп калган окшойт. Daniil аябай мактады, разы болуп. Ушуну мен 2-чи жолу келип атам дейт. Бул Санкт Петербургтан атайын ушул жерге келип, 27-синен кийин 4 күн Кара-Шороодо болом дейт. Кара-Шороодо жана боз үйлөргө барам дейт. Анан бир күн Ошту көрүп туруп, анан Санкт Петербургка кайра учуп кетем деди Daniil. Мынакей достор, мондай айкелдер бар экен. Барып көрүп коелу. Бунун баары Союздан калган, кийин анча мындай кароосуз болуп кичине каралбай калган, бирок негизинен бул жерде дары суусу аябай жакшы. Азыр биз дары сууну да көрөбүз. Жалалабад дары суулары бар. Мына бул коттедждер экен. Ушул коттедждерде жатышып, эс алып, дарыланып кетишет адамдар. Азыр биз дары суу бар жака баратабыз. Мына бул кишилер сууларды алып баратышат. Мына бул жерде Илбирстин айкели бар экен. Мындай айкелдер көп эле экен. Тиякта бир бүркүт турат окшойт. Мына бул жерде Илбирс экен. Көрүп коелучу. Илбирс. Азыр биз жанагы источниктер чыккан жака баратабыз. Эми бул өтө чоң зона. Мунун баарын тартып көп чоң. Мен силерге ушул келген кичинекей дары суу бар жерди, анан башка жактарын. Жалалабад 27-чи булагы деген ал башка жакта. Тетиги кырдын башына чыгып, аркы бетте ал Тумановторго караштуу. Бул жердеги жөнөкөй эле ушундай турист келгендер, мага окшогондорго арналган жер. Мына мондай сонун отуруштарды жасап койду. Мына монун ичинде, бул имараттын ичинде дары суулары бар. Азыр кирип көрөбүз, достор. Биз менен болуңуздар. Сиздер менен блогер Бакыт Сулайман. Блогер дегениңер эмне? Анан тиги бу дейт. Блогер дегенде мындай күндөлүк жазган сыяктуу эле блог. Ошондой да мына мен өзүм дагы көрүнүп коеюн тиякта. Өзүмү көрсөтүп атат. Телефонду ушинтип эле стабилизатору жок эле тартып жүрөм. Азыр биз мына киребиз. Дары суу бар жерге. Мына бул адамдар келишет. Биякта бир дары дармектер бар экен. Эмне болгон дары дармек көрүп коелучу. Мондай вазелин. Кыскасы ушундай. Суу ичүү тартиби дейт. Эртең менен 6:00-дөн 10:00-гө чейин, түшкүсү 12-ден 14-гө чейин, кечкиси 17:20 тазалыкты сактагыла дейт. Мондай суу идиштерин коюп коюптур. Булар сатылат окшойт. Мынакей. Ушул мондай баклажкаларды сатат экен, бизнес. Ушундай айланган имарат экен, тегерек.
Мондай сууну кантип ичүүнүн жол жобосун жазып коюштур. Источник номер 5 Аю булак дейт. Бул жерде ар бир булактын номерлери бар экен. Номер 1, номер 5 дейт. Демек, кайсыдыр бир ооруга иче турган түтүкчөлөр башка. Кыскасы 1 менен 5 бар экен бул жерде. 2, 3, 4 башка жакта экен демек. Мына ушундай адамдар отурушат. Мондай кружкалар, бир жолу колдонулуучу стакандар бар экен. Ушундай бизнес. Биз чыгып баратабыз, урматтуу көрөрмандар. Мына ушундай. Биз Жалалабад санаториясына, бул санатория профсоюздарга караштуу. Тез жаңжалдар болуп турат бул жерде, жанакындай башчысын шайлоо, анан тигиндей мындай болушуп. Ошол ишил кандай болсо дагы элге жакшы кызматтарын көрсөтүшө берсин. Негизинен ушул келишип, суудан ичишип, ашказан ооруларын аябай жакшы дейт. Тиги бул аябай мактап кеткендер көп, достор. Бул жерде жашабай эле шаардан келип кетип деле процедураларын алса болот экен. Массаж, жанагындай ылай менен физио кызматтар, физиотерапия боюнча. Ошондой. Менин тиги таанышым мени келип чакырып ошол массаж алып атат. Мен азыр Жалалабад өрөөнүндөмүн. Кече жакында эле оштон келдим. Базар коргондо бир массаж, биякта бир массаж, азыр 2ден эле адам алып атам. Анан ошентип тиги бул биякта айланып күн кечкирет. Анан кетебиз. Күндөр болсо өтүп атат, достор. Ушундай жакын арада балким Россияга кетебизби же Оштон кабинет ачып каламынбы, ушундай ар түрдүү ойлор менен турамын. Мына азыр болсо ушул Жалалабад санаторийинде турабыз. Могу бир кызыкча дарак экен, шуну таппай калыпмын да. Азыр барып дагы тартып коеюнчу. Бир дарактын сыртына дагы бир дарактар айланып өсүп калыптыр. Жок, атайын бир устун экен бул. Мынакей, достор. Устун экен. Ушу айланып жыландай болуп, чырмоктой болуп, тиги башына чейин чыгып кетиптир. Урматтуу көрөрмандар, ушуну менен биз санаторийге кылган саякатыбыздын соңуна чыктык. Лайктан берип туруп, подписаться кылып койгула. Элдер ушинтип сурана берет, мен деле бир суранып коеюн силерден.